Баян Антоновка айылында белгисиз адамдар мечитке келген кишинин 190 миң сомун уурдап кеткен. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы билдирди. Ушул жылдын 7 февраль күнү Сокулук милиция бөлүмүндө 34 жаштагы тургун кайрылып, акчасын уурдап келген кишиге чара көрүү боюнча арыз жазган. Кылмыш 3 февраль күнү мечиттин дааратканасында болгон. Ал камерага түшүп калган тасмада эркек кишинин илинип турган курткасынын чөнтөгүнөн акча алып жатканы көрүнүп турат. Учурда милиция кылмышка шектүү кишини издөөдө деп айтылат билдирүүдө. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жана жаза кодексинин 164 беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду.